Gelip katışıp bergeningizlerge tereң ыраазычылык билдиремин. Well, I would like to extend my gratitude to you for participation. And also one thing I'm so glad to have seen, and I want to also express our appreciation from the UN for your really important presence and statement in Glasgow. Мен ООН'дун атынан сүйлөп коет элем Садыр Нургалиевич, ушу сизге чоң ыраазычылык, Глазгоға барып сиздин айтылган сөздөрүңүз абдан мыкты болду, жана далилдүү болду. And committing to carbon neutrality by 2050, the work of your government in that direction, it sets such an important policy direction, and we will do whatever we can to support Madam Kutmanova and other members of the government in implementing, helping the country to. Рахмат колдоп бергениңиздерге. Былтыркы жылы баягы Глазгода барганда быйыл тоолорду өнүктүрүү, туруктуу өнүктүрүү жылы, мөңгүлөрдү сактоо жылы деген темилге көтөргөнбүз. Ушул жылды жарыяласак деп. ООНдо 76-сессияда колдоп берди. Терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүнкү иш-чараны жылда улантабыз. Ошон үчүн жашыл мурас деп койдук. Жылыга ушу 6 миллиондон көчөт отургузуп туралы деп атабыз. Бүгүнкү иш-чаранын жүрүшүн мен ноябрь, декабрларда эле тапшырма бергенмин. Бүт мамлекеттик структураларга, айыл өкмөт, аким, областтардын бардыгына. Январь, февраль менен немени даярдайсыңар, көчөттөрдү. Кышты анан жазында массалык түрдө отургузабыз деп. Азыр бүгүн бүт республика боюнча жүрүп атат. Айыл өкмөттөрдө, райондордо, областтардын центрларында.